ата-энени сыйлай албаса, ал адам кимди сыйлай алат? Үй бүлө курарда ошо ата-энеси жөнүндө эле сурасак болот да, кандай мамилеңиз депчи. Бүгүн эле биз ойлойбуз да, ата-энени сыйлаш керек, ата-энени ыраазычылык кылыш керек деген бүгүн жаңы келе калды окшойт. Бул тренер кайдан чыга калды, кайдагы немени айтып атат, бул жок эле жашап атпадык белек деп атышат да. Жок, бул деген биз баягы эме деп коет го. Новое это забытое старое деп коет да. Биз унутулуп калган эле эски нерсени кайра козгоп айтып атабыз. Биздин тектерибиз момундай кылган экен, чоң ата чоң эне момундай кылган экен, эркектерди өйдө койгон экен, аялдар андан кийин турчу экен, анан балдар ирет менен турчу экен, анан баары ошолорго баш ийчү экен депчи. Ошо үй бүлөлүк тартипти айтып атабыз, урмат сыйды айтып атабыз. Анан эгерде сизди жараткан ата-энеңизди сыйлай албасаңыз, мен мында ушундай айткым келет да. Эгерде сен өзүң сени жараткан ата-энеңди баягы биринчи жарык дүйнөгө келген күндөн баштап алып бештеп өстүрүп, күнү түнү уктабай, 9 ай көтөрүп, анан сени ушул күнгө жеткизген ата-энени сыйлай албаса, ал адам кимди сыйлай алат? Эгер ата-эненин ыраазычылыгын ала албасаң, кимдин ыраазычылыгын ала алат? Ошондуктан ата-энени сыйлоо бул адам жөнүндө айтылат да, адамдын өз жөнүндө айтылат. Эгер сен ата-энеңе сый көрсөтө албасаң, аларды ыраазы кыла албасаң, аларга ыраазычылыгыңды келтирип, рахматыңды айта албасаң, аны сүйө албасаң, ата-энеңди, анан сен башка өзгөнү, тааныбаган эле бирөөнү кантип сыйлайсың, ага кантип ыраазычылык келтиресиң жана кантип сүйөсүң? Ошондуктан бул мындай любой жерде тестирование деп койсо да болот да. Биринчи ал адам менен, мисалы үчүн, бизнес партнер болуш үчүн, же аны сотрудник кылып алганда, же бир үй бүлө курарда, ошо ата-энеси жөнүндө эле сурасак болот да, кандай мамилеңиз депчи. Анан ошого жараша, бул ата-энесин сыйлаган адам, значит, мени да сыйлайт экен, менин бизнесимди да сыйлайт ал. Бул тартиптүү экен, баягы үйдөгү тартип бар экен бул жакта. Улууларга урмат кылат экен, кишилерге зат кылат экен деген сыяктуу. Ушундай бул тестирование да кылып койсок болот. Ошондуктан бул кайсы динде болсо, бул католикте болобу, бул христиан дининде болобу, бул Кытайдын энергия боюнча болобу, же бул Америкада болобу, бул мусулман дининде болобу, кайсы окууда болсо, кайсы билимде болсо деле ата-энени сыйлоо биринчи орунда турат да. Ата-энени сыйлоо, ата-энени ыраазы кылуу, ата-энеге бата алуу деген темалар азыр кичине көбөйүп кетти, Кудай жалгап. Азыр Кудайга шүгүр, көп тренерлер ушул темада козгоп сөз кошуп атат. Биздин аалымдар, биздин көп диндеги кызматкерлер дагы ушул ата-эне боюнча аябай көп сабактарды берип атат. Мени бул аябай кубандырат да. Бул эми ата-энени сыйлоо, ата-энеге ыраазычылык келтирүү, алардын батасын алуу деген сөз, бул жаңы билим эмес да. Бул биздин ата-бабабыз эле жасап келаткан иштер да, ошол жактан келаткан эле нерсе бул. Ошондуктан биз мындай аркабызга бир кайрылышыбыз керек да. Менин ата-энем эмне кылыптыр, анын ата-энеси эмне кылыптыр, менин ата-энем өзүнүн ата-энесин кантип сыйлаптыр, чоң ата чоң энелерибиз кантип сыйлаптыр, аларга кандай урмат сый көрсөтүптүр, ал жакта кандай тартип болуптур. Ким башында турчу экен, андан кийин ким турчу экен, үйдө баягы үйдөгү эме деп коет, иерархия деп коет да, үй бүлөнүн тартиби деп коет да. Ошо үй бүлөлүк тартип кандай болуш керек экен, ал Куранда жазылган, ал биздин ата-бабалар жараткан, биздин баардык жанагы манас эпосу, например, ошол мисалы үчүн ошого окшогон биздин баягы тарбиялык маанисин бере турган биздин адабий аябай көп чыгармаларыбыз бар. Сыңгыз Айтматовдун көп чыгармаларынын баардыгы тең ушу менен байланышкан да, баягы биздин бизге тарбия бере турган өтө көп нерселер бар да.